жооп бере турган жаңы дары-дармек. Анан биз былтыр ушу Европадан жана Америкадан даярдалган дары-дармектин 10 миллион сомго өкмөтүбүз бөлүп берип, ошону сатып алдык. Биринчиден ошону балдарга пайдаландык, экинчиден анан калганын баягы чоң кишилерге. Тилекке каршы бул биздин баягы жалпы зарп кыла турган дарынын болгон 15-20% эле түшөт. Илимди ишке ашырып, ошонун деңгээлин өрчүтүш үчүн бир топ техника да керек да. Өзүңүзгө билесиз, биз баягы Союздун убагындагы техника менен иштеп атабыз. Заманбап техникалар өтө аз. Мына кечээ Япония өлкөсү бизге бир 3 аппаратура берип кетти. Жаңы ультразвуковой аппарат, андан башка микроскоп электронный, анан тиги гистероскоп деген аппаратты. Бу дагы ошол жакшы бүгүнкү күнгө жооп бере турган аппаратура. Мына ошолорго биз таянып, ошолорду пайдаланып иштесек, анда илимди да алдыга жылдырабыз. Биз өткөндө айтканбыз, ушул бардык илимдин тармагын, анын ичинде айрыкча табигый илимдердин өнүгүшүндө, табигый илимдердин калыптанышына чынында эле акыркы 20 жылда ушул нанотехнология процесси, ошол миллиардтан 1 метрдин үрүшүндөгү деңгээлде молекулалык, атомдук, ал турсун ядролук деңгээлдеги илимий технология бул бардык илимдин түрлөрүнө өзүнүн таасирин тийгизгендиги. 4 шакиртти чыгардым, кандидат, илимдин кандидаты кылып, азыр экөө дагы илимдин докторлук диссертациясын дайындап атышат. Дагы 3 болсо илимдин кандидаттыгын жазып атышат даярдап. Америка, Европанын анык мүчөлөрү болгондон кийин химия-терапевтер коомунун биз бул мисалы үчүн Ливиядагы африканский онкологический центр деп коет. Африка өлкөлөрү үчүн Ливияда ушундай шишик ооруларын дарылай турган онкологиялык чоң борбор бар. Мамлекет тарабынан каржылана турган. Ошол жерден 3 дарыгерин 1 жылдык стажировкада биздин ушул бөлүмүбүздөн 3 жылдын ичинде 3 врачын стажировкадан өткөрүп дайындап бердик. Мен кийинки учурларда дагы бир топ математика тармагындагы бир ачылыштарга, айрыкча астрофизика тармагы илиминдеги ачылыштарга абдан көп көңүл буруп келе жатам. Ошон үчүн менин жаш досторум, жаш окумуштуулар, сиздерди да ушуга чакырмакчымын. Интернеттеги алынган жаңылыктардын негизи бул кийинки учурларда математика, физика, химия жана биология багытында болуп атат. Булардан кандай жыйынтык чыгарсак болот? Демек, илим бизде мисалы үчүн Кыргызстанда канча кыйынчылык, экономикалык жактан финансылык кыйынчылык болсо дагы, жалпы дүйнө жүзүндө илим өзүнүн өнүгүү темпинен жазбай, ал турсун абдан тез өнүгүп келе жаткандыгына баарыбыз күбө болуп отурабыз. Ошондуктан биз эгерде сиздер өзүңүздөрдү илимге арнап, келечекте илимпоз болом дей турган болсоңор, анда силердин алдыңарда эбегейсиз чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендиги, жана илим бул чексиз экендиги, илим изилдөө иши эч убакта токтоп калбай тургандыгын дагы бир жолу айткым келет, жана баарыңыздарга ийгилик каалайм.